Топтолгон адамдар тарады. Кыргыз-тажик чегарасындагы кырдаал. Акылбек Жапаров башында турган аткаруу бийлиги алмашабы. Соц түйүндө тараган ар кандай кептерге бийликтин жообу. Экономикадагы өсүүлөр жана өксүктөр. Министрлик өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарды. Жөн берилбеген жөлөк пул жакыр жашагандардын жашоосун жакшыртууга багытталган долбоор жакында иштеп баштайт. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Кыргыз-тажик мамлекеттик чегара аймагындагы кырдаал туруктуу, бул тууралуу УКМКнын чегара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Лейлек районуна караштуу Максат жерлигинде кыргыз тарап чарбалык жумуштарын жүргүзүп башташкан. Ошол учурда Тажикстандын 15-20 жараны чогулуп, чарбалык иштерди токтотууну талап кылышкан. Мындан тышкары Тажикстандын жарандары өздөрү чегаранын тактал элек тилкесиндеги тосмонун пайдыбалын куюуга даярдык иштерин башташты. Чыр чатактын күчөшүнө жол бербөө максатында эки өлкөнүн чегара ведомстволорунун аймактык башкармалыктарынын жетекчилери телефон аркылуу сүйлөшүп, анда чегара өкүлдөрүнүн жолугушуусун өткөрүү маселеси макулдашылды, деди чегара кызматынан. Лейлек жана Тажикстандын Ганчи багыты боюнча чегара өкүлдөрү тараптардын жергиликтүү бийликтери менен макулдашуу боюнча чегаранын бул тилкесиндеги бардык иштерди токтотууга макулдашышты. Буга чейин социалдык түйүндөрдө Лейлек районундагы Максат айылында кыргыз-тажик чегарасына жергиликтүү тургундар чогулуп жатканын баяндаган видео тараган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алиарбек Абжалиев алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттен кабарлашты. УКМК кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу аркылуу жасалган ири алдамчылык фактылары боюнча маалыматтар бар экенин билдирет. Тактап айтканда, ишкер Абжалиевдин алдамчылык аракеттеринен улам $2 миллион өлчөмүндө зыян тартканы тууралуу УКМКга арыз менен кайрылган. Текшерүүнүн жыйынтыгында арыз ээсинин жүйөлөрү тастыкталып, алынган материалдар кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси боюнча кылмыш ишин козгоо жөнүндө чечим кабыл алууга негиз болгон. Иш боюнча чогултулган далилдердин негизинде экс-депутат аталган кылмышка шектүү катары кармалып, ага ылайык айып тагылган. 10 февралда Бишкектин 1-Май райондук соту тарабынан тергөө мөөнөтү бүткөнгө чейин камакка алуу түрүндөгү башкаруу чарасы тандалды. Комтөр иши боюнча айыпталып жаткан мурдагы 1-чи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылып, сот тарабынан 260 миң сом өлчөмүндө айып салынды. Мындай чечим 4 февралда Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунда кабыл алынганы белгилүү болду. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. 10 январда Комтөр иши боюнча кармалган мурдагы 1-чи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев жашаган жеринен кетпөө тилгаты менен кое берилген. Ош облустук ички иштер башкармалыгы Араван районунда Кыргызстанда ишмердигине тыюу салынган Якын Инкар диний экстремисттик кыймылынын 8 мүчөсү январь айында кармалганын билдирди. Облустук милициянын маалыматына ылайык, алар Араван районунун тургундарына үгүт насаат иштерин жүргүзүп жүрүшкөн. Шектүүлөр Якын Инкар кыймылынын идеологияларын жайылтканы үчүн буга чейин Бишкектин Октябрь райондук соту тарабынан сот жообуна тартылганы белгилүү болду. Кармалгандардын кичүүсү 21, улуусу 53 жашта. 4-өө Араван районунун, 2-өө Баткен облусунун Кадамжай, калган 2-өө Ош облусунун Ноокат районунун тургундары. 4 факты боюнча кылмыш иши козголуп, 2 иш сотко өткөрүлгөн. Президент Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Эрбол Султанбаев коомчулукта Акылбек Жапаров башында турган министрлер кабинетинде кадрдык өзгөртүүлөр болот деген маалымат чындыкка дал келбейт деп маалымат таратты. Акылбек Жапаров жетектеген министрлер кабинети узак мөөнөттүү болот. Министрлер кабинетинин алдында дымактуу тапшырмалар турат. Анын ичинде өлкөнүн консолидацияланган бюджетинин ресурстук бөлүгүн 400 миллиард сомго чейин жеткирүү боюнча планын ишке ашыруу, бюджеттик тармактын
кызматкерлеринин эмгек акыларын жогорулатуу жана башкалар бар деп айтылат Султанбаев тараткан маалыматта. Султанбаев президент Садыр Жапаровта аткаруу бийлигинин башчысы катары министрлер кабинетинин ар бир мүчөсүнүн жекече жоопкерчилигин карап чыгуу укугу бар экенин белгилейбиз деп билдирет. Белгилей кетсек, буга чейин социалдык түйүндөрдө Акылбек Жапаров кызматтан кетери тууралуу ар кандай кептер тараган. Жогорку соттун судьялары Нургүл Бакирова, Нурлан Мусаев жана Айбек Давлетов 5 жылга жогорку соттун төрагасынын орун басарлары болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгонун өлкө башчынын басма сөз кызматы билдирди. Жапаровдун башка жарлыгы менен Качыке Эсенканов өз каалоосу менен жогорку соттун төрагасынын орун басары кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотулду. Жогорку соттун мурдагы төрайымы Нургүл Бакирова 2 февралда өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Анын ордуна президент Садыр Жапаровдун мурдагы адвокаты Замирбек Базарбеков жогорку соттун төрагасы болуп дайындалган. Өлкөдө соттордун ишинин ачыктыгын жогорулатуу жана коррупцияны азайтуу максатында эл аралык өнүктүрүү боюнча америкалык агенттиктин колдоосу менен Кыргызстанда сот реформасына багытталган укук булагы долбоору башталды. Жаңы долбоордун ачылышына жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков, укук булагы долбоорунун жетекчиси Фред Хьюстон катышты. Долбоорду ишке ашыруу 2026 жылга чейин уланып, ага USAID тарабынан $9 миллион бөлүнөт. Кыргызстанда сот системасы коомчулуктун сынына кабылган тармактардын бири. Буга чейин 3 инкылаптын негизги себептеринин бири катары сот адилетсиздиги аталып келет. Аталган долбоордун алкагында алдыда калктын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу максатында бир катар иш-чаралар пландалууда. Бул күнүмдүк жашоодо, мисалы мен машинада же кошунам менен мамилем бирдемени талаш тартыш болгон учурда ошол жерден баштап алардын көйгөйүн аныктоо болуп саналат да. Андан кийин биз ошол көйгөйлөрдү көргөндө ал жерде кандай орусча айтканда пробелдер бар. Ошол пробелдердин үстүндө иштөөдө бул долбоордун башкы максаты биз жөнөкөй элдин көйгөйүн чыгарабыз. Эмнеге канаттанат жана канаттанбайт, ошол канаттануусун жогорулатууга көптөгөн иш-чараларды долбоордун алкагында буюрса ишке ашырабыз. Чет өлкөдөн оң ролдуу автоунааларды өлкөгө алып келүүгө коюлган чектөөнү кайрадан алып салуу сунушталууда. Мындай демилгени жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова парламенттин 9 февралдагы жыйынында көтөрдү. Бирок жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы буга каршы чыкты. Себеби жол кырсыктарынын көбү оң ролдуу унаалардын катышуусунда болот. Ал эми айдоочулар буга эмне дейт? Кененирээк Каныкей Бозгунованын материалында. Эл өкүлү Чолпон Султанбекованын айтымында жол кырсыктарынын көбү оң ролдуу машинелердин айынан эмес, дээрлик 60% жолдо жүрүү эрежелерин билбегенден жана алкоголдук ичимдик ичип алып айдагандан улам болууда. Ошондой эле 3-өлкөлөрдөн келген автоунаалар техникалык талаптарга жооп бербегендиктен экология бузулуп, катардагы жарандар жабыркап жатат. Ошондуктан бул чектөөнү алып салуу зарыл дейт ал. На сегодняшний день Бүгүнкү күндө кыргызстандыктар Жапониядан машина сатып келе албайт. Буга байланыштуу алар Армения, Абхазия, Грузия сыяктуу 3-өлкөлөрдөн сатып алууга аргасыз болушууда. Бирок алардын техникалык абалы жан кейтерлик. Эски унаалар экологияны бузуп жатат. Эл дагы эскини оңдоодон, күйүүчү майдан акчасын үнөмдөмөк. Андыктан бул маселени министрлер кабинетинде көтөрүп, ойлонуп көрүңүздөр. Бул чектөөнү алып салыш керек деп ойлойм. Подумать об этом. И я думаю, что нужно снять этот запрет. Парламенттин ошол эле жыйында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев азыр оң ролдуу унааларды өлкөгө алып кирүү мүмкүн, бирок аларды каттоо жана колдонууга тыюу салынганын эскертти. Эгер тийиштүү органдар сунуштама берсе, карап көрүүгө даяр экенин билдирген. Бирок жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы мындай демилгеге каршы. Анткени жыл сайын 2000дей оң ролдуу унаалар катышкан жол кырсыктары катталат. Бирден бир себеби бул деген ушу оң рулдуу автоунаалардын катышуусу менен болгон жол унаа кырсыктарын статистиканы айтып кетсек, ушу өткөн эле 21-жылдын ичинде бардыгы болуп 1700дөй жол унаа кырсыктары катталган. Ошо оң рулдуу автоунаалардын айдоочуларынын күнөөсү менен. Анын ичинде 170тен ашык жараныбыз каза болгон, 1,5 миңден ашык жараныбыз жаракат алышкан ар кандай.
Учурда Кыргызстанда 190 миңдей оң рулдуу унаа бар. Бул жалпы автоунаалардын 16-17% түзөт. Бирок өлкөдө катталган жалпы жол кырсыктарынын 25%, анын ичинен каза болгондордун 23% оң рулдуу машинелерге байланыштуу болот. Ошондуктан бул кооптуу транспорт болуп эсептелет дейт адистер. Ошондуктан бул аябай кооптуу транспорт. Андан тышкары өзүңөргө белгилүү болгондой бүт аякы жанагы оор кесепеттер менен, өтө оор кесепеттер менен коштолгон жол унаа кырсыктардын баары ушул оң рулдуу автоунаалар менен. Андан ушул жол унаа кырсыктардан өзүңөр бир каза болгондо 5-тен 6-дан, кегирде 9-дан 10 киши каза болгон. Ошондуктан буларды киргизүүгө мүмкүн эмес деп биз эсептейбиз. Оң рулдуу унааларды 2015 жылдын февраль айында Кыргызстанга киргизүүгө жана каттоого тыюу салынып, өлкөгө киргизилген автоунааларды каттоо ошол эле жылдын 3-июнунда аяктаган. Бул маселе коомчулукта бир топ нааразычылыктарды жараткан. Бүгүнкү күндө деле буга элдин пикири бир кылка эмес. Кандай деп айтсам, эми көпчүлүк макул болсо мен да макулмун. Эми анын көп деле кыйынчылыгы жок. Сол руль менен оң рулдун айырмасы кичине эле баягы встречный жактан алысыраак болуп каласың, ошонусу эле бар. Калганын айдашың баягы эле эреже менен айдайсың да, мурунку эреже менен. Рулдун эң начар жери обгонго чыкканда тетяна туруп алып, биягынан машина эч качан көрүнбөйт. Биз кандайдын кереги жок да ошого оң руль деген. Канчалар мен балам менен кетип баратканда карап койчу, ата биягын дейт. Сен өзүң кара. Бүгүн сен айдап барасың. Эң кыйыны оң жагында отуруп алып обгонго чыгарды аябай мишет этет да, ошон үчүн кереги жок бизге. Россиянын болбой алган машиналарын алып келгенче Япониядан киргизген жакшы болот. Кырсыктар көп болуп атат. Кырсыктар деген ал жөн эле шылтоо менимче. Кырсыктар деп мисалы умный город жазышты го. Эмне өзгөрдү, эчтеке өзгөргөн жок. Эми ал водительден зависит этет го, водитель өзү кандай айдаса ошого жараша болот да. Эми билип айдагандар бар, билбей айдагандар бар да. Билип айдаса оң рулду деле айдап атышпай. Канча жылдан бери айдап эле жүрүшөт. Билбей айдаса сол руль менен деле авария кылып атышпай. Менин оюм ушундай. Көп эми болот деп атпайбы жанагында. Кырсык көп. Ол водительдердин өзүнүн, ар бир водительдин өзүнөн да. Оң рулду өзүнөн. Эгер водитель жакшы опытный водитель болсо, ТТПга түшпөйт. Анан жаш балдар минип алып аңыраңдап айдап жүрүшпөйбү. Ары бери чапкылап. Алар түшүп калышы мүмкүн. Негизи оң рулду киргенге мен каршы эмесмин. Машинанын басы түшөт самый главный. Az машинанын басы асмандап кетпеди. Оң рулдуу унааларды колдонууга Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдө тыюу салынган. Себеби биздин жол кыймылы эрежелери ага ылайыкталган эмес. Бул жол кырсыктарынын көп болушун шарттоодо. Оң рулдуу унааларга уруксат берүү маселесин Жапония менен мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүү жолу аркылуу чечсе болорун айрымдар айтат. Мамлекет аралык келишим боло турган болсо, Япон мамлекет менен сүйлөшө турган болсо, бул Европага чыгарыла турган транспорттук каражаттарды азыр деле сүйлөшсө, рулдарын которуп бергенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул заводу ошо аякта турат. Запчастары бүт ошол жерде, көп болсо $500 кымбат болуп калышы мүмкүн, көп болсо ага да жетпей калышы мүмкүн. Бул мамлекет аралык келишим менен эле оңдоп эле ошону алсак болот. Бул эмне үчүн бул туура эмес деген? Бул аралда жүргөн транспорттук каражаттар, аралда жашаган мамлекеттер үчүн арналган транспорттук каражаттар. Булар Европа, Азияга чыкпайт мисалы. Эгерде чыга турган болсо, анан билмек буларчы. Европа мамлекеттеринде бул оң рулду эмес, сол рулду кылып чыгарып берип атат. Парламент 2016 жылдын 1-январынан тартып оң рулдуу унааларды коммерциялык багытта колдонууга тыюу салуу боюнча мыйзамды 2013 жылдын 19 июлунда кабыл алган. Аны ишке ашыруу кайчы пикирлерди жараткандыктан Жогорку кеңеш оң рулдуу автоунаа менен эл ташууга тыюу салынуу мөөнөтүн 2020 жылга чейин узарткан. Каныкей Бозгонова, Улукбек Сулайманов, New TV. Өлкөдө экономикалык оор кырдаалга карабастан оң тенденция байкалууда. Маселен, былтыр тышкы соода жүгүртүүнүн көрсөткүчтөрү 6 миллиард 800 миллион АКШ долларын түздү. Бул тууралуу экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев 2021 жылдын жыйынтыгын чыгарган коллегиялык жыйында билдирди. Айтымында азыркы учурда бир гана курулуш жана айыл чарба тармагындагы терс көрсөткүчтөр байкалып жатат. Темага кененирээк кесиптешим токтолот.
Өткөн жыл кыргызстандыктар үчүн продукциянын, товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн бардык түрлөрүнө баалардын кескин жогорулашы менен эсте калды. Мындай терс тенденция ЭАЭПтин бардык өлкөлөрүндө байкалган. Кыргызстандын дээрлик бардык тармактары импортко көз каранды болуп, айыл чарба тармагы кургакчылыкка кабылды. 2 жолу мамлекеттик жөнгө салуу кирди өткөн жылда. Биринчиси бул 25 майдан 25 августка чейин өсүмдүк майына, кум шекерге түз жөнгө салуу кирди министрлер кабинетинин чечими менен. Ал жерде биз 3 ай ичинде убактылуу жөнгө салды, 90 күн ичинде. Ушу бааны өсүмдүк майын, анан кум шекердин бааны туруктуу кармоого толук иш-чаралар жүргүздүк. Өлкө пандемияга чейинки деңгээлге жетти деп айтууга али эрте. Бирок экономикалык оор кырдаалга карабастан оң тенденция байкалып жатканын эстен чыгарбоо керек. Маселен, тышкы соода жүгүртүүнүн көрсөткүчтөрү 6 миллиард 800 миллион акш долларын түздү. По темпам роста мы еще не достигли. Бизде экономикалык өсүү темпинин оң динамикасы бар. Тилекке каршы биз пандемия мезгилине чейинки өсүү темпине жете элекпиз. Бирок бизде соодада оң өсүш бар. Анда биз дээрлик пандемияга чейинки деңгээлге жеттик. Азыркы учурда бир гана курулуш жана айыл чарба тармагындагы терс көрсөткүчтөр байкалып жатат. В этих направлениях. Курулуш тармагында басаңдоо тышкы инвесторлордун да, ички инвесторлордун да инвестициялардын азайгандыгына байланыштуу. Ал эми айыл чарбасына келсек, былтыркы кургакчылык терс ролун ойноду десек жаңылышпайбыз. Каатчылыктарды эске алуу менен министрлер кабинети кыска мөөнөттүү план иштеп чыкты. Ошол планга жараша жазгы талаа иштерине январь айында эле даярдыктар башталды. Бирок бул максаттар үчүн биринчи кезекте суугат системаларын иретке келтирүү керектигинен учурда бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн. Дагы 1 миллиард сом айыл чарба тармагына программаларды иштеп чыгууга жана инвестиция тартууга жумшалат. Былтыр кабыл алынган мамлекеттик жеке өнүктүштүк мыйзамдын жардамы менен 3 долбоор ишке кирген. Жалпысынан бийлик жакынкы 5 жылга экономиканы өнүктүрүү программасын иштеп чыккан. Бул экономика өсүшү боюнча программасы кабыл алынды. 26 жылга чейин ошонун биринчи жылына быйыл биз өзүбүзгө чоң максаттарды коюп атабыз. Ички дүң продукциябызды 6,5%га көтөрүлүп атабыз. Эгер былтыр биз өзүбүздүн максатыбыз 311 миллиардка чыгарсак, биз быйыл эми 400 миллиардка чыгарабыз деп максат коюп атабыз. Ошонун ичинде биз бир дагы мына максималдык түрдө тышкарыбызды албаганга аракет кылабыз. Өзүбүздүн ички мүмкүнчүлүгүбүздү пайдаланганда биздин салык кызматкерлерине, бажы кызматкерлерине албетте чоң максаттар коюлду. Арга фискализация аркылуу, автоматизация аркылуу ушул биздин кирештерди көбөйтүү. Коллегиялык жыйында бюджетти түзүү үчүн негизги ишкана Кумтөр тышкы башкаруу киргизгенине карабастан ишкана иштеп жыйынтыгын көрсөткөнү айтылды. Мамлекеттик казынаны толтурууда салык кызматында салымы чоң. Натыйжада республика өз алдынча 1,5 миллион доза коронавируска каршы вакцинаны сатып алганга жана биринчи жолу өз эсебинен заманбап курал-жарактарды алганга жетишти. Шекер Сатыбалдыева, Меримбек Жусупбек уулу, Нью ТВ. Социалдык тармак үчүн өткөн жыл жемиштүү, алдыга жылыштардын жылы болду. Жөлөк пул менен аз камсыз болгон үй бүлөлөргө көрсөтүлгөн колдоолор, жаш балдар менен карылар үйлөрүндө тарбияланып жаткандардын күнүмдүк тамак аштарына болгон өзгөчө көңүл буруулар мунун мисалы. Өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарган Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 2019-20 жылдары пандемия шартында абалды эске алуу менен онлайн иштеп, элге жакындан жардам көрсөтүү жаатында жакшы иштер аткарылбай калгандыгын билдирди. Жөлөк пулдардын даректүүлүгүн күчөтүү менен аз камсыз болгон үй бүлөлөргө атайын пилоттук долбоордун алкагында ишкерлик менен алектенүүсүнө көмөктөшүүнү пландап жатышыптыр. Социалдык тармактагы жагдай тууралуу кийинки материалда. Өткөн жыл социалдык тармак үчүн бир топ чоң пландардын ишке ашуусуна жол ачкан жылдардын бири болду деген социалдык камсыздоо министри Кудайберген Базарбаев район, шаарлардын социалдык башкармалыктардын жетекчилери менен болгон жыйында аз камсыз болгон үй бүлөнү элди тейлөөдө эң алгач ийкемдүү болгон үндөдө. Жумуш көп, ага жараша өзгөрүүлөр да бар деген министр өлкө башы тарабынан жөлөк пулдардын 2 эсе көтөрүлүүсү айыл жерлеринде жашоочуларга көп балалуу үй бүлөлөргө бир топ эле көмөк болгондугун белгиледи. Мындан тышкары аз камсыз болгон 110 миң үй бүлө үчүн электроэнергиясына болгон төлөмдү да төмөндөтүп, өткөн жылда ишке ашкан колдоолордун бири деп айтат. Буга кошо карылар, балдар үйүндө тарбиялануучулардын күнүмдүк тамак ашына төлөнчү каражат 2 эсе жогорулаган. Бир жыл ичиндеги жылыштарды белгилеген министр Базарбаев тармак активдүү иштөөгө өттү дейт. Интернаттарда жашаган карларга, майыптарга, балдарыбызга булардын дагы жашоосу туруктуу болуш үчүн, сапаттуу болуш үчүн булардын бир күндүк тамактын өлчөмүн 2 эсеге көбөйтүп, карларга 100 сомдон 200 сомго, балдарга болсо 110 сомдон 220 сомго деп президенттин жарлыгынын негизинде көбөйтүлүп берилген.
Мындан тышкары Кадамжай менен Жумгал райондорунда пилоттук долбоорду жүзөгө ашырган туруптур. Анда аз камсыз болгон 50 үй бүлөгө 100 000 сомдон каражат берип, мал чарбасына же дыйканчылыкка жумшап, айтор жашоосун жакшыртууга багытталуусу керек. Бирок аталган министрлик буга чейин бир нече ирет эл өкүлдөр тарабынан жөлөк пулга өткөрүүдө аймактардагы көйгөй жараткан маселелер тууралуу сынга кабылып келген. Жер-жерлердеги адистер эл менен иштешүүдө жаш балалуу үй бүлөлөрдү кирешең жетиштүү деген шылтоо менен жөлөк пулга каттабай койгон көрүнүштөр болгону айтылган. Министр бул боюнча өкмөттүн шартына ылайык даректүүлүк күчөйт деп убада берди. Андай азыр жок. Жок усаңар, жок ишенип болду. Андан тышкары дагы орто жолдо монеке ата-энеси менен, мисалы чоң атасы менен апасы менен бирге туруп калса, алардын пенсиясы дагы эмегечи жалпы кирешеге кирчи. Ал да мүмкүнлүк жок. Аны болсо пособие алуучулар так билет. Аймактардан келген социалдык камсыздоо башкармалыктарынын өкүлдөрү болсо мурунку жоого ылайык дал ошондо киреше эсептелип келгендигин айтышууда. Ал эми 2018-жылдан кийин андай талап алынып салыныптыр. Мындан улам албетте киреше каралат. Бардар жашоодогулар баары эле жөлөк пулга байланып калбасын деген таризде. Бирок жаңы системага ылайык түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат экен. Ар бир биздин жөлөк пул алуучулар билет бул боюнча кандай иш алып баратканыбызды. Биздин райондо. Ошондой эле мына быйыл 3-жылдын 100-ü, бул жерде иштеген 3-жыл болду. Biz жылына 2 жолу, ар жарым жылда да 2 жолу график түзүп алып, айыл-майыл кыдырып, bizde 4 bölüm var, 4 bölümün başlarını alıp, men özüm koşulup, ар бир айылга барып түшүндүрүштөрүн жүргүзүп келебиз. Даректүү жеткирүүнү камсыздоо, паспорттогу жеке номуруна ылайык үй бүлөнүн жакшы жашоо шартын далилдей турган электрондук система ишке кирген жаткандыгы да чыныгы муктаждарды айырмалоого шарт түзөөрү жыйында айтылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мурунку кесиптештерин ак ниет иштөөгө чакырып, илгеркидей кат жолдоп, анын жоо жеткенче 1-2 ай убакыт өтүп кетчү мезгил эместигин эскертти. Анткени технология заманында өлкөнүн бир бурчунда туруп, дароо эле президентке түз кат жолдоп, керек болсо видео менен далилдеп коюшат. Андыктан элди тейлөөдө, кичипейилдикке үндөп, кызматкерлерди ишке алууда сабаттуулугуна көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Элге кызматыбызды азыр мындай сапатындагы жогорулатып, анан жанагындай өздүн мамилебизди өзгөртсөк. Анткени көптөгөн жалап келет. Значит, сабаттуу, компетентный, квалифицированный кадрларды алууга, значит, сиздерге тапшырма. Анткени элибизге кызмат кылышыбыз керек. Элибизге, значит, таазим, ийилип, ошол жерде ар кандай сөзүн көтөрүп, ошол үчүн, значит, биз ошол компетент, профессионалдуу мамлекеттик кызматыбыз ошондо болсун. Эң башкысы кол ишин кармаган кагаз менен иштөө, документти азайтуу үчүн электрондук ыкмага өтүп жаткандыгы жакшы самалык. Ананда өлкө боюнча 550 кызмат орунга штат каралып жатат. Ал балдарды караган социалдык кызматкерлер үчүн ачылат. Учурда президент тарабынан аткаруу бийлигине социалдык мобилизациялоо тууралуу мамлекеттик программа түзүү боюнча тапшырма жүктөлүп жатыптыр. Анда жөлөк пул алгандар жумушсуздар үчүн пайдалуу болмокчу. Ошондой эле социалдык блокко кирген бардык тармактын айлык майналарын жакын күндөрү жогорулатуу пландары тууралуу айтылды. Бирок эмгек акы көтөрүлгөнгө ылайык талап күчөп, жоопкерчилик тыгыр каралат. Шекер Сатыбалдыева, Мээринбек Жусупбек уулу, Нью ТВ. Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүндө орун калбаганына байланыштуу Бишкек башкы архитектура мамлекеттик мекемеси айкел орнотууга чектөө киргизүүнү сунуштап жатат. Эстеликтер негизинен маданий эстетикалык максатта шаарларга туристтерди тартуу үчүн же шаарга кооздук берүү үчүн тургузулат. Бирок Кыргызстандагы адистердин баамында бул жердеги жашоочулар шаарларды өздөрүнүн маркум тууган туушкандарынын элеси менен кооздогусу келип жаткан сайт. Баш калаада канча эстелик бар, аларды ким көзөмөлдөп сапатын текшерет, кийинки материалда. Башкаланын борборунда белгилүү адамдардын айкелдери өтө көп болуп кетти. Алардын баарын батыруу, тазалоо жана карап оңдоп турган атайын мекеме жок. Мындан улам Бишкек башкы архитектура мамлекеттик мекемеси шаардын борбордук бөлүгүнө айкел, мемориалдык такта сыяктуу эстеликтерди орнотууну чектөөнү сунуштап жатат. Аллеяларда басып баратканда же эс алып отурганда ошол эстеликтердин арасында отургандай эс алууга мүмкүн эмес дегендей кайрылуулар бизге келип түшөт, сунуштар. Ал эми бул жанагы оңдоп түзөө деген бул реставрация. Реставрацияга атайын сертификаты бар гана, ошо закондо жазылган, мыйзамда жазылган сертификаты бар гана адамдар, оңдоо иштерин жүргүзө алган кишилер гана жүргүзө алат да. Андай азырынча жок. Шаардын архитектуралык түзүлүшүнө жооптуу мекеме көп эстеликтер сапатсыз жасалып, бат эле бузулуп жатканын маалымдайт. Бишкек башкы архитектура бул боюнча маданият, маалымат, спорт,
жана жаштар саясаты министрлигине эстелик орнотууга мораторий жарыялоону сунуштаган расмий кат жиберген. Тарых илимдеринин кандидаты Тыныстан Арзыбековдун айтымында эстелик тургузуу же белгилүү инсан жашаган адамдын үйүнө тактоо орнотуу дүйнөнүн дээрлик бардык эле шаарларында кездешкен көрүнүш. Адатта эстеликтерди туристтерди тартуу үчүн, шаарга кооздук жаратуу үчүн куруп келишет. Бирок бул көрүнүш акыркы мезгилде Кыргызстанда башкача маанай жарата баштады. Кандай коюлуш керек, кандай турат, кандай бизге ошол биздин шаардын талабына, анан кийин ошол шаардагы жашоочулардын же болбосо кыргыз элинин мындай кайта ой жүгүрүшүнө жооп береби? Тарбиялык мааниси барбы? Мына эң биринчи ошону карашыбыз керек да. Анан биз мисалы үчүн коёт дегенде эле көбүнчө эле ат мингизип коебуз, же болбосо курал карматып коебуз. Ушундай да, мисалы ал деген кандай эмне? Бул бардык атуулдар өздөрү эле талдап билет десек болот. Аталган демилгени сунуштап жаткан Бишкек башкы архитектура коомго эмгеги сиңген адамдын атын даңазалоо маанилүү экенин, бирок азыр калаанын борбордук бөлүгүндө орун калбай калганын айтат. Азыркы тапта коомдук уюмдар, жеке адамдар кимдир бирөөнүн атын төөлүк калтырууну көздөп, шаарга эстелик орнотуу арызы менен көп кайрылышат. Айрыкча Эмен багы, Панфилов паркы жана Эркиндик бульварына айкел койгусу келгендер көп. Айкел орнотула берсе, балдар ойногон аянтчалар, жашыл зоналар калбай калат. Картада кайсыгы аймак көрүнгөн? Жибек жолу проспектиси, Жаш гвардия бульвары, Лев Толстой көчөсү, Султан Ибраимов көчөсүнүн ошо квадраттагы аймакты көргөзгөнбүз. Ооба, бул жерде мурдагы эстеликтер калыш керек. Бунун бардыгы бизде учетто бар. Бизде андан сырткары мамлекеттик деңгээлде булар коргоого алынган, корголот. Булар ошо государственный список деген бар, ошо списокта бар эстеликтер, бардыгы корголунат, бардыгын сакташыбыз керек, калтырышыбыз керек, аларды оңдоп түзөө иштерин кылып турушубуз керек да. Ал эми жарандык активист Калича Умралиева шаардагы парктардагы айкелдердин плиталары сынып, айрымдары такыр жоголуп кеткенин айтат. Ошону менен катар кандай максатта коюлганы белгисиз скульптуралык композициялар да жок эмес. Жарандык активист эстелик орнотууну токтотпосок, шаар жалаң эстеликке же мүрзөгө айланып кетчүдөй деп чоочулоодо. Башка мындай формадагы эстеликтер деле бар да. Если вы хотите тарых боюнча айтып берейин десе, бир стенд коюп койгула, же LED экран койгула, ошол жерде тарых боюнча маалымат бергиле. Бирок мондай Иванов, Петров, Сидоров дегендерге арнап койгону туура эмес да. Шаардын баары эле памятник болуп калды. Жалпысына Бишкекте 260-тан ашык айкел эстеликтер бар. Алардын 90-дон ашыгы баш калаанын борбордук бөлүгүндө жайгашкан. Эстелик орнотууну каалагандар алгач мэрияга арыз жазып, Бишкек башкы архитектура мамлекеттик ишканасынын кароосунан өтүшү керек. Тазагүл Эмилбекова, Аскар Маратов, Нью ТВ. Кыргызстандык белгилүү кикбоксчу Канатбек Сыдыгалиев 44 жашында көз жумду. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын кикбоксинг федерациясы социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кабарлады. Канатбек Сыдыгалиев көз жумду. Бул кикбоксинг коомчулугу үчүн чоң жоготуу деп жазылган постто. Канатбек Сыдыгалиев 1978 жылы 18 январда Талас районунун Арал айылында туулган. Ал 1999-2004 жылдары кикбоксинг боюнча Евразия чемпиону, Европа чемпионатынын коло байге ээси болуп, дүйнө чемпионаттарынан алтын, күмүш жана коло медалдарды алган. Ошондой эле дүйнө кубогун утуп, профессионалдар арасында Европа чемпиону аталган жана континенттер аралык чемпионатта 1-чи орунду багындырган. Рингте Куюн деген каймана ысымды алып жүргөн. Программабызда жыйынтыктап жатып, Кыргыз гидромет борбору тараткан чукул билдирүүгө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Маалыматка ылайык 12, 13, 15 февраль күндөрү Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу болот. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай 12 февралдан 16 февралга чейин өлкөдөгү ашууларда кар көчкө түшүүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.